Арбаңыздар достор, саламатсыңарбы? Ассаламу алейкум. Каракол шаары, бул биздин Каракол шаарынын стадиону. Өзүңүздөр байкагандай, бул жерде стадиондо толук реконструкция иштери жүрүп жаткан кез. Бuyakta беговой дорожканы көрдүңүздөр. Үстүн басып, жаңылап, жаңы жасап аткан кез. Ошону менен бирге мына бул жерде трибунанын үстүн да жаап жатышат. Каракол шаарынын стадиону көптөн бери ушул каралбай калды эле. Мына азыркы учурда Каракол өнүгүү жолунда болуп жаткан себебинен мына ушул жакшынакай иштер жүрүп жатат. Караңыздарчы, жалтырай, көзүңүз сүйүнөт. Спортко келип машыккандарга мына ушундай жакшы шарттар түзүлсө, биздин жаштарыбыздын көбү спортко жакын болуп, кызыгып келишет. Ал эми спорт менен машыккан улут, алар ден соолуктары бекем болот. Ошо менен бул биздин келечекте бекем ден соолукту, жакшы улутту алып келип беришет. Көрүңүздөрбү, урматтуу достор, бул жерде жумуштун жүрүшү абдан жакшы түкүлдөп жаткан кез. Буюрса, бул футбол ойночу жерди да толук жакшылап жасап чыгышат. Негизи эле биздин шаардык стадионубуз толук жаңыланат десек жаңылышпайбыз. Ал эми азыр болсо бул боюнча кененирээк маалыматты ошол стадиондун директору толук маалымат берет. Ага чейин мына ушул жаңылыкты көрүп туруңуздар достор. Абдан жакшы. Мунун баары өнүгүү достор. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана шаар жетекчилерине чоң ыраазычылык билгизсек болот. Караңыздарчы, көзүңүз күйүнөт. Kişiler lazım. Kişiler lazım. 1,5 santimetrden düşürüp gelecekti. Onun üstünden daire koydu. Bu ошондо birinci sloy oldu. Birinci sloy ya. Kızıl цветте o. Анын үстүнөн линия бар. Плеймен аралашып келди, кайрадан жакка плей көрбөйт. Өрүндө жатып болуп таптайт экен. Буюрса жакшы достор, мына өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда биринчи слой басылыптыр. Мына өзүңөр көргөндөй резинканы аралаштырып алышып, клей менен үстүнө чаптап, пресстеп жасап жатышыптыр. Андан сырткары мунун үстүнкү акыркы слою кызыл резина менен болот экен. Анан кадимкидей биякта разметкалардын баары коюлат экен. Жалпысынан мына жүрүп жаткан жумуштар абдан жакшы экен. Мен Жайынов Нурлан Ойбаевич, Каракол шаарындагы стадиондун жетекчиси болуп эмгектенип атабыз. Стадионго келгенибизге 1 жылдан өтүп калды. Ушу бизде реконструкция иштери, курулуш иштери жүрүп атат. Акча каражаты Каракол өнүгүү чекити долбоору алкагында келип бизге ушу 50 миллион каралган. Ошонун ичинен бизге мына өзүңөр көрүп аткандай крышабыз жабылып, анан беговой дорожканын үстү резиновый покрытие менен капталып атат. Андан сырткары көп иштерибиз да жүрүп атат. Асфальт иштери, суу түтүк ишканасы дагы ичиндеги полный трубаларын алмаштырып берип, ушундай иштер жүрүп атат. Ошол жасалып аткан иштердин үстүнөн карап, сапаттуулук жагын карап, эртеден кечке бияктагы ишкерлердин чогуу биякта жүрөбүз. Буюрса жасалып бүтүп калса Каракол шаарындагы жаштарга жана Каракол шаарынын тургундарына жакшы машыгуучу жай болот деп ишеничтебиз. Буюрса ылдый жакта дагы бизге спортивный комплекс салынып атат. Спорт комплекс салынып атат. Аяктагы буюрса иш жүрүп, где-то 60-70% бүтүп калды. Asfalt işlerimiz değerli bulup
асфальт түсіп жатады қазір. Келсе осы асфальттан үсті брусчатка болады бияғы. İçinde 4 büyük zal mı ne? Büyük zal. İçinde şu trenirovочный залдар bu. Bokska, sambo, anam karatege, bursa, planlaştırma kalsa.